Ош шаарында иштеп жаткан Бишкек шаардык милициянын кайгыл кызматынын автоураган аппараттык программалык комплекси 2 күндө жарандардын арыздарынын негизинде издөөдө жүргөн жана айыппулдарды өз убагында төлөбөгөн 105 автоунааны аныктап, убактылуу токтотуучу айып короо жайына киргизишти. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Алардын ичинен мыйзамдуу катталган автоунаа ээсинин дарегинен убактылуу токтотулгандыгы үчүн 36 автоунаа, айып пулдарын өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн 52 автоунаа, соттун чечими менен издөөдө жүргөндүгү үчүн 15 автоунаа, алдамчылык жолу менен издөөдө жүргөндүгү үчүн 2 автоунаа. Автоураган аппараттык программалык комплекси андан ары шаардан сырткары Ош облусунун аймагында да жол кырсыктарын алдын алуу, издөөдө жана айып пулдарын өз убагында төлөбөгөн жасалма мамлекеттик номер менен айдап жүргөн автоунааларды аныктоо боюнча иш чара алып барат деп айтылат билдирүүдө.